Жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келатасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, могул туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпир болот, эмнеге биз жаман алмаштырып бердик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Мен момунду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар, мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөөнүн өзү дагы кол үчүн харам болуп калат. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Бардык нерсе өтөт. Убактылуу. Биринчиден, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Сизден чочулабайбыз. Сизди биз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сизге кайрылып атабыз. Сизден чочулагыдай сиз кимсиз? Бөжөкөсүзбү?